Mına жакындагыда шаардык кеңештин шайлоолору болот. Ошого шайлоого такап, анан минтип, дагы бир жолу эскертип коеюн. МТУдан баштап, акимият, коопсуздук органдары, аппарат бирөөгө шайлоого киргизсеңер тарынбагыла. Мен тарыхта болуп көрбөгөндөй шаарда таза шайлоо өткөрүп берген убада берем силерге. Мына оборотко кыйын болуп турат. Эми мен силерден суранам, ким акча берсе кармаш керек. Ким низамсыз ишке берсе моментально кармап туруп алып барып тыгыш керек да ошол партияны шайлоодон алып салганга күч аракеттин баарын жумшайм. Баарыңардан ошону талап кылам. Дагы билем тааныштарыңар бар, депутаттар бар, тиги бар, партиялар бар. Бирок бул жолу андайга уруксат бербейм мен. Жаман шайлоо өткөрүп келип атып, ушул акыбалга жеттик. Эмителер чалып атышат, эмителде кээ бир МТУлар иштеп атышат кээ бир партияга. Партияга шайлоого жеткирбей жумуштан алып туруп камайгын айтып коюн. Акча берип келген депутаттар Горкеңеш эртең кайра азапка салат шаарды. Ошон үчүн пускай ким аман эсен, ким эми ошого добуш берсе, ошол добуш менен утуп кетсин. Мына жакында баштап киребиз уже шайлоонун шаңына. Ошон үчүн дагы жол эскертип коюн. Ким кийлигисе бармага. Акимдер МТУлар менен өткөрүлө. Вице-мэрлер службалар менен өткөрүлө. Мына баякта мамлекеттин көздөрү отурат. Ички иштер министрлиги менен коопсуздук органдары бүт карап турат. Ошол көздөр карайт дагы, анан жазаңарды берет. Бүт балелим бар ушуга чейин ушу шайлоолордон болуп келди. Кудай буйруса, мына мен элдин арасында айтып коеюн. Мен шаардык кеңешке Кудай буйруса таптаза шайлоо өткөрүп берем.